5 март Кыргызстанда Ак калпак күнү катары белгиленет. Бул күндү майрам катары белгилөө демилгесин 2011-жылы кинорежиссер Рысбек Жабиров көтөргөн. Ак калпак кыргыз элинин дүйнө таанымынын, турмуш философиясынын жана табият менен болгон байланышынын белгиси. Калпактын түрлөрү: кызыл кыюулуу калпакты бойдок жигиттер кийишкен, кыз жандоого укуктуу экенин билдирген. Кара кыюулуу калпак үй бүлөлүү эркектердин калпагы, алардын жоопкерчиликтүү экенин туюндурат. Ал эми ак калпак акылман, калыс, эл башында турган кадырлуу адамдардын баш кийими болуп эсептелет. Бакай калпак төөсү шумшуйган, манаптар жана бийлик өкүлдөрү кийген өзгөчө формадагы калпак. Бирок уус чеберлер өз табитине жараша формасын, түсүн түрдүүчө өзгөртүп жасап жүрүшөт. Бүгүнкү күндө өлкө аймагынан калпактын 100гө жакын түрүн кезиктирүүгө болот. 2016-жылы Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери бийиктиги 3 метрге жакын калпакты жасашкан. Ак калпакты кийип сүрөткө түшкөндөрдүн арасында биринчи учкуч Юрий Гагарин бар. Калпак кийизден жасалат. Ал эми кийиздин сапаты түздөн-түз жүнгө байланыштуу. Чеберлердин айтымында эң сапаттуу калпак козунун күзгү жүнүнөн жасалат. Күзгү жүн күзөм, тыгыз, бышык келет. Калпактын төөсүндөгү кайчылаш 4 сызык жөн эле коздук үчүн эмес, ал 4 куракты бириктирип турат жана күндүн, жашоонун символу деп эсептелет. 4 саны кыргыздар үчүн өзгөчө мааниге ээ. 4 тарап, 4 мезгил, 4 түлүк бул түшүнүк калпактын түзүлүшүндө да камтылган. Элемей жактан алганда да калпактын артыкчылыгы чоң. Жүн табигый материал катары терди сиңирет, аба өткөрөт, анын ичиндеги миллиондогон аба катмарлары суукта жылуу, ысыкта салкын кармайт. Мындан тышкары кийиз күндүн зыяндуу нурларынан тосот. Мурда жакшы басылган калпак 20 жылга чейин кызмат кылган. Ак калпак улуттук кийимдин элементи гана эмес, ал маданий код, муундан муунга өтүп келген символ.